Урматтуу замандаштар, азыр сиздерге Түгөлбай Казаковдун «Жалгыз кайык» деген аңгемесин сунуш кылабыз. Таңгамал түш көрдү. Кандайдыр бир бийик жар. Төмөн жагы кап-кара болуп тумандап атат. Жардын кырында үй бүлөсү. Алыстан көрөт. Өзү ылдыйда, тигилер бийикте. Негедир алдындагы туңгуюка тигилер секирген жатышат. Секирбегиле, артка кайткыла деп кыйкырайын дейт, үнү чыкпайт. Чуркайын десе, буттары жылбайт. Анан эле аялы, артынан балдары баары чогусу менен аңга бой таштады. Эң артында көкүрөк күчүгү жаны бир болгон кызы эки колун атасына сунган бойдо оңгулады. Эч кимиси кайра чыккан жок. Тамагы боолуп, көкүрөгү жарылчуудай чыңалып, бакыра албай булкунуп жатып, «Аа» деген ачуу үндөн ойгонуп кетти. Өзүнүн үнү экен. Жүрөгү кабынан чыкчуудай лакылдап атыптыр. Түш экенине сүйүнгүсү келди. Бирок түпөйүл бир нерсе күдүктөнүп туруп алды. «Муса, эмне болду? Жаман түш көрдүңбү?» Үй ээси кыйкырыктан чоочуп кеткен түрү бар. Жаман түш көрсөң, агыны күчтүү сууга айт, баарын агызып кетет. Мунукканда жеңилдегендин ордуна ири түшкөн ичи ого бетер уйгу туйгу болду. Көңүлү айнып, көзү караңгылап, Мамат акенин суроосуна жооп айтканга да чамасы келбей калды. Ушул абалынан такыр эле чыга албай калчудай болду. Чар учкандай чачыраган ойлору чогулбай, жүрөгү кысылып, заматта үйүнө кеткиси келди. Канаты жогуна катуу өкүндү. Көрүнгөн чымчык чумчукка деле берет экен го канатты. Ушундайда мага деле берип койсо болбойбу? Ал үйүнө шашты. Кече 2 жыл жыйналган эчкенин тыбытын көтөрүп алып, райборборго жөө келген. Айылы мындан 45 чакырымдай алыста. Болгону 16 гана үй, тоонун түбүндө. Тоодогу айылдарды түзгө түшүрүп, ирилештиребиз дегенде, ата-бабалары көчпөй коюшуптур. Биякта түз жерде жашагандарды суусу киргил чөлдүктөр дейт. Тоолуктар таза абада, таза суусун таштап, чөлдүк болгусу келбесе керек. Мындан 2-3 жыл мурда, «Эй, келестер, көчтөгөндө көчпөйсүңөрбү? Какыр ташка жабышпай», деп бирөө келгенде, «Сен эмне бизди кемсинтесиң?» деп, андан аркысын укпай кубалап ийишкен. Көсөмдөр да көчпөсүңөр отура бергиле дегенби, айтоор ал айылга машине жол салынган эмес. Свет да барбады. Балдарды райборбордогу жатак мектепке алып кетишчү. Кеңеш өкмөтү келбеске кеткенден кийин ал да кароосуз калыптыр. Балдар кай көрүнгөн тааныш билиштин үйүндө жатып окуп жүрүшөт. Андайда оту менен кирип, күнү менен чыксаң да, жактырбай ызгаарланып тургандар бар. Мусанын 2 кыз бир эркеги Мамат акенин үйүндө жатып окушат. А кишинин балдары небак эле уядан учкан. Мурда жайында 2-3 күнгө келсе келип, келбесе жок жүрүшчү экен. Кийинки жылдары такыр эле ат тизгинин ала качып калышыптыр. Неберелерим менен сүйлөшө албайм. Мен орусча билбейм, алар кыргызча билбейт. Музоону карма десе, жүнүнөн чымчып тарткан балдар, дейт Мамат аке. Алардын колун узарткан Мусанын балдары. Үчөө тең ашык өнөрү жок. Элпек, тирликтен качпаган, кичипейил, тынч балдар. Үй ээлери алкап олтурушат. Деген менен балага өз үйүндөгү тозок башка үйдөгү бейиштен артык тура. Окуудан тараганда өңдөн азып келген балдар 3 айда кадимкидей бойлору өсүп, беттерине кызыл жүгүрүп кайтышат. Балдарга жакын жашайлы деп аялдын айтып баштаганына 2 жыл болду. Акыркы кезде эмнегедир чыйпылыктап жиберди. Ошондон улам башкалардай базарлап
кетиш үчүн эмес, колек менен үй салганга кенедей жер табылаар бекен деп келген бул Муса. Жалгыз таанышы да, ишенгени да Мамат аке. Ал болсо жакшы киши. Алдагы тыбытыңдын акчасына жер келбейт. А көрө бала чакаңа кийимгече татты паттал. Кичүү балам окуусун бүтүп келсе, үй салаар деп жер алып койдум эле. Ал тукумуң өскүр, орус аял алып, андан ары кетти. Келбейм дейт. Ошол жерди сага берейин. Сарайымда болсо бир үйдүн жыгачы турат. Алгын да үйүңдү салып ал. Биздин эми караан тутарыбыз, силер эмей ким болот, деп муңайым тиктеп калган. Экөө эртеңкини жаркытып, кыялга көңүл балкытып, чарпаяда ата баладай сүйлөшүп, түн бир оокунга чейин олтурган эле. Өлгөндөн жалгыз болуп, шак бутагы тунулгон дарактай жетим өскөн Мусага Мамат аке кызырдай эле көрүнгөн. Жаткандан кийин жаңы салаар үйүн, балдарынын күнүгө мектепке кетип атканын, кайра келип атканын, өзгөчө көкүрөк күчүгүнүн үйгө кирип чыгып сүйүнүп жүргөнүн, аларды карап аялынын өзүнчө эле бейиштирлик болуп олтурганын элестетип, ушул кыялына тойбой, кайрадан кайра элестетип, арабанын атындай дайыма чыңалып турган денеси бир балкып, бет бырышы жазылгансы барып көз илинген. Ак жаанга жини келди. Өтмө катарынан өтүп суу болуп келатса, жини келет да. Кычашынган тесиң. Жазында түлөө берип жалынса бир тамбайт да, эми чабылган чөптү жыйнатпай 10 күндөн бери шолоктоп турат. Бала кезде жамгыр басылбай жааса, түгү чыкты жашмалдын, түбү түштү асмандын деп ырдашчу эле. Ошону эстеди. Эмнегедир ошол кезге баргысы келип кетти. Энтиккенин баскыча балалыкты бир аралап келейин деп, үйдөй таштын жаан тийбеген коңулуна отура калды. Көкүрөгү ачышып, буттарын майда калтырак басып турат. Чарчаган экен. Кайран гана бала кез. Анда атасы да, апасы да бар. Аалам бүтүн, дүйнө түгөл эмес беле. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нурун жамынган, күмүштөй балалык. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нурун жамынган, алтындай балалык. Деп ырдаган бактылуу кезине жаң эле жеткенде, түндө көргөн түшү көз алдына келе калса болобу? Таттуу кыялы талкаланган айнектей чачырады. Ордунан атып туруп жолго чыкты. Жамгырды сезген деле жок, ликилдеп келатат. Улам бир баласы көрүнүп барып жок болуп кетет. Айланайын жараткан, пендем десең аман кое көр, башка эч нерсе сурабайм. Айланайын жараткан. Акылы жетишинче жалынып жалбарып, кээде анысы сыртына чыгып келатат. Бир туруп өзүн өзү, мен эмнели болуп атам? Жараткан адилет да. Биз ага акаарат келтирбесек, эмнеге жамандык жибермегиле? Жөн, жаман жорук баштабай. А көрө балдарыңдын татты кыялдарын эстебейсиңби? Кагып коет да, ырас эле жакшылыкка жоруйунчу, деп ал оюн ээрчип кетет. Мына тун кызы, жароокер, колуна эмне тийсе өбөктөрүнө бөлүштүргөнгө шашат. Окуу башталгандан бүткүчө ини сиңдисинин сабагын текшерип, кир когун жууп, чачын тарап, мандалактай кылып алып жүргөн ушул кыз. Зээндүү, 5-ке окуйт. Бу болсо жалгыз эркеги, көп сүйлөбөйт. Дайыма ойлуу жүрөт. Ичим тап. Ачылбаган сыр сандык. Үй бүлө акылдашканда эч кимдин башына келбеген сунуштарды ушул уул айтат. Жер алып там салыш да ушул уулунун ою болчу. Аны мындан 2 жыл мурда эле айткан. Каражаттын жоктугунан ушул күнгө келишти. Кымындайында үй жайды ойлосо азамат болот го, деп Мусанын эбедей эзилген. Бул да жакшы окуйт, намыскөй болот го. Мунусу болсо экинчи кызы.
Качан болсо кабагы ачык жарык кыз, тамаша көй. Китепти ылгабай окуйт. Кенжеси төрөлгөндө мунун кирди чыкты эркелиги күбүлдү. Калганын мектеп чыкыйтты. Кичине жалкоолугу бар. Кийин калып кетер. Булар азыр каникулда, энесинин кашында. Ал эми мынабу күчүк-мүчүгү болсо кенжеси. Атасы менен жаны бир. 2 күн көрбөй калса куса болуп кетет. Азыр да жол карап турса керек. Ага атасы болсо болду. Башка менен иши деле жок. Бир азга көрбөй калса, издеп жүрүп, бир кийимин таап алат да, ошону кучактап, жыттап отура берет. Аны ананайыным деп эркелетет. Бул болсо аялы, оокатка тың, жанга жай. Ушак-мушагың менен иши жок. Балдарынан санасы жайында болсо, андага аалам бейпил, дүйнө тынч. Жер алып үй салабыз дегенди укканда, биздин да жаңы үйүбүз болот, Кудай буйрса деп, көздөрү жайнап, аябай кубанган. Үйдө мурданы кубантканы, балдар менен чогуу тураар экенин айтып да жиберген. Ошондо, байкушум, балдарын узакка көрбөй, айласы жогунан эле чыдап жүргөн турбайбы деп ойлогон. Эми Кудай анын тилегин бергени турат. Ылдан басам деп келатып, буттары телтектеп калды. Чыгаарда шашып, наар сызган жок эле, эми өзөгү кырайып чыкты. Заматта жетчүдөй болуп, жолго эч нерсе деле алган эмес. Балдарга деген базарлыктан шамшум эткени ашты да, бузбай алып барайынчы деп кайра жаап жолго түштү. Сайдагы суудан эле кере-кере жутуп алам деп ойлоду. Келсе, сайда гүлдүрөтө таш агызган суу жок. Бирөө буруп кеткендей, бир кулактай суу калыптыр. Бу суу Мусанын айылы аркылуу өтөт. Бура турган жери жок эле, кайда кетти? Акылы айран болуп, ого бетер шашты. Мына тумшуктагы кара ташка да келип жетти. Ушуну айланса эле айылы көрүнөт. Чарчап чаалыкканына, энтигип көкүрөгү ачышканына, шөмтүрөп суу болгонуна, өзөгү үзө тартып, көзү караңгылап баштаганына карабай, чоң-чоң аттап, атургай чала-була чуркап, кара ташты айланып барып эле силейип туруп калды. Айланайын Кудай, бул эмне шундук? Кудай, айыл гана, үйүм кайда? Муса да абдырай түштү. Же башка сайга кирип кеттимби? Жок, мына кара таш. Мындан башка кара таш жок да. Балдарым, Кудай. Муса жамандыкты ойлогондон коркту. Ал айылынын ордунда турган тоону карап, нес боло түштү. Адашып эле калсам экен. Үйүм наркы сайда болгой эле. Түшүм болуп калгай эле. Ой санаасы сапырылып, кулагы чуулдап, буттары баспай, жаак эттери былкылдап тартылып, жаны жер тартып баштады. Баш айланып, жер тегеренип келатканда, намазга жыгылган кишидей бүк түштү. Ошол учурда эмне болгонун, бүрүшүп канча жатканын өзү билбейт. Бир окумда башын көтөрүп, канталаган көздөрүн ирмеп алып, тиги жаңы тоону көздөй чуркап жөнөдү. Муса жакындаган сайын тоо бийиктеп баратты. Жеткенде тике чыга албасын билди окшойт, айлана чуркады. Балдардын аттарын айтып, кыйкырып коет. Аны ушул кезде тоону айланса эле артында айылы аман эле турат деген үмүт жетеле баратты. Ал жерге да жетти. Көчкөн тоо сууну бууп, көл боло баштаган экен. Жээгине чуркап барып, суунун түбүн карады. Ылайланган суудан эчтеме көрө алган жок. Тоонун үстүнө чуркап чыгып, ар жак бер жагын карады. Кайра жээкке келип, шалдырап туруп калды. Көргөн көзүнө ишенбей, тереңинде бир жакшылыктын үмүт үзүлбөй, ошого жармашты. Аялы балдарын жетелеп чыга келчүдөй болуп, эки көзү сууда. Жамгыр эми нөшөрлөп кирди.
Мусанын жүзүн жамгыр жууп жатканын же шолокто ыйлап атканын, эки ининин солкулдаганы үшүгөнүнөнбү же өпкүп көзүнө батпай жатабы билиш кыйын эле. Мүмкүн экөө бир келгендир. Кечээ эле бар айыл бүгүн жок болду. Үрөйдү учурган бул кырсык баары кызы уйкуда жатканда баскан окшойт. Мусадан башка тирүү жан калбаптыр. Кишилер келишти. Мусанын көзүнө эч кими сыйлынбей жатты. Бир гана балбалактап ыйлап жүргөн Мамат акени көрдү. Бирдемелерди эле айткансыйт. Мусанын кулагы дүңгүрөп, эч нерсе уккан жок. Сүйлөшкүсү деле келбей, улам эле толуп келаткан көлдүн жээгине чуркап барып туруп калат. Же суу тунбайт. Кайра чакырып келишсе, кайра кетет. Аны райондук борборго алып кетели дешти эле, мойнун жула тартып көнбөй койду. Гүл трапка ыктап туруп алды. Мусанын сүйлөбөй калганы Мамат акеге кош күйүт болду. Кантсе да кыраакы киши эмеспи. Райондун жакшыларын, чабандарга деп чыккан сырты таар, ичи кийиз чатырдан бирди, анан кайдан болсо да бир кайык тамак аш таптырып келгенге көндүрдү. Жылдар өттү. Көл толду, көгөрүп тунду. Суу кайкыдан ашып, такыр эле башка сайга кетти. Көчкөн тоодо илгертен эле ошол жерде тургансып калды. Мурдагы айылдын оордун тоо басты. Мурдагы бала бакыранын, эч кулактын чуулдаганынын оордун дүлөй тынчтык басты. Качан болсо көл үстүндө жалгыз кайык жүрөт. Ичинде бу дүйнөнүн эч нерсесине кызыкпай калган кароолчу Муса. Ага ошондой кызмат беришиптир. Кароолчу Муса көлдүн түбүн сыдыра тиктегенден тажабайт. Кээде бул баласы, кээде тиги баласы суу түбүнөн жылт этип көрүнө калгансыйт. Бир ирет келинчегин да көрүп ийгендей болду. Ушуларды көрөм деп күндө 2-3 маал кайык минет. Күндө ушул көрүнүш. Көл, жалгыз кайык, ичине күн тутулган аалам баткан кароолчу Муса. Урматтуу замандаштар, сиздер Түгөлбай Казаковдун «Жалгыз кайык» деген аңгемесин уктуңуздар. Окуган Элмира Ажыканова.